биздин баарыбыздын көйгөйүбүз бирдей. Колубузда юридический туптура кызыл китептерибиз бар. Бирок ошого карабастан акыйкат коом ар бирөөбүздүн үйүбүзгө келип коркутуп, үркүтүп, тынчыбызды алып, үйүбүздү талашып жатат. Анткени менин үйүмдү Саид Матраимов деген адамга тил кат менен сатып жерген. Ал Саид Матраимов Марал Шабалотованын үйү тургузулгандан кийин эле күч алып эле 2 күндүн биринде тил катын көргөзүп алып эле мага догурунуп үйүмө келип жатат. Менин үйүмдү бошотуп бер депчи. Болбосо менин колумда кызыл китеп бар. Мен аны мигрант болуп иштеп келип 2021-жылы купля продажа аркылуу алгам. Лалафо сайттан рекламадан таап, анан документтерди госрегистрге алып барып текшерткенмин. Ал госрегистрге барып текшерткен аякта история чыгат. Эң биринчи ээси кадимкидей кезекке туруп алган экен, жер трансформация болгон экен 2007-жылы. Анан документтер тазалыктан мен деле 2 көзүм бар да, анан ага ишенип мен алып ал жерге үй салдым дагы, азыр ошол жерде жашайбыз. Бирок биз бул Саид Матраимовдун корккон жерибиз жок. Болгону биздин тынчыбызды алып жатат. 30-40 адамды чогултуп алып үйгө келет да, дарбазамды ачышып, кол салганга чейин барышат. Мен ошол күнү 2021-жылы 21-сентябрда РОВДга барып арыз жазганмын. Бирок ишим РППга регистрация болот дагы эле, каралбай кайра кыскартылып кетет.